Кудайым, мен сага суроо берсем болобу? Албетте болот. Ачууланбайм деп сөз берчи мага. Сөз берем. Бүгүн мага көп тоскоолдуктардын болушуна эмнеге жол бердиң? Эмнени айтайын дейсиң? Эртең менен унаам жүрбөй коюп, жумушума жөө чуркадым. Жакшы. А түштө мага башка токош жасап алышыптыр. Күтүүгө туура келди. Үйгө келе жатып, телефон чалганда жооп берейин десем, кубаттуулук өчүп калды. Ооба, ошондой болду. А үйгө келгенде, бутумду эс алдырайын деп, массаж кылуучу аппаратымды күйгүзсөм, иштебей койду. Уулум, мен сүйлөйүн, угуп тур. Унааңдын жүрүшүнө жол бербегеним, сен бара турган жолдо ичип алып айдап бараткан айдоочу бар эле. Сен кырсыкка кабылмаксың. Сенин жөө барганың жакшы болду. О, Кудайым. Ал эми токоч боюнча айтасың. Сага биринчи жасалган токочту ооруп жаткан адам жасаган. Сенин да ооруп калышыңды каалаган жокмун. Чын элеби? Ал эми уюлдук телефонуңдун кубаттуулугу өчүп калганы сага чалгандар жалган кабар айтышмак болчу. Ушундай жол менен мен сени сактап калдым. Мен түшүндүм. Аппаратыңдын иштебей калганын айтайын. Ал бузулайын деп калган. Эгер ал иштесе, үйдөгү баардык электр жарык өчмөк. Сага мындан да оор болмок. Теңирим, мени кечирчи. Өкүнбө. Сен жөн гана баардык иштериңди мага тапшырганды үйрөн. Мен сага ишенем. Сенин пландарыңа караганда меники жакшы. Кудайым, сага рахмат бүгүнкү күн үчүн. Уулум, бул менин сен үчүн кам көргөнүмдөгү бир гана күнүм. Мен сен үчүн дайыма кам көрөм.